Ата-энем казалган күндөн тартып мен жеңемдин карамагына өттүм. Азыркы учурда мен 9-классты аяктап жатам. Экзамендер да бүтөрүнө аз калды. Окууга тапшыруу боюнча жеңем менен сүйлөшүп көрсөм экен. Жеңем балким макул болуп калар. Айтып көрөйүнчү. Жеңем мен менен бир маселе тууралуу сүйлөшөйүн дегем. Не болду? Эмнени иштедиң? Окууга тапшырайын деп жатам, жеңе. Мен окуйм. Сен кыз болсоң, каяктагы сен күйөөңдү багасың. Күйөөң сени багат да, сен деген аял деп кой, сен күйөөгө тиесиң, төрөшүң керек. Каяктагы окуу сага? Жеңе эч каякта жок да, аял киши окуасың деген зор. Эмне окуясың? Сен ким экенсиң я мага акты үйрөткөндөй, өзүңөн көрөм. Менин күнөөм эмнеде? Ата-энемдин эрте ажырганым бу күнөө. Эмнеге азыр биздин коомдо жетимдерге жакшы мамиле кылышпайт? Ата-энемден ажырап мээрим көрбөгөнүм аз келгенсип, мен жеңемдин кордугун көрөм. Башка балдардай болуп ойноп күлө турган убагымда үйгө баргандан коркуп, үйгө барсам дагы жеңем не дейт, эмнеде мени урушар экен деп санаа тартчумун. Ата, апа, мен сиздерди аябай сагындым. Мен бутка турам, өз үйүм, өз жумушум болот.